тірі чағында сыйлабай, қачан ба кеткеннен кейін сыйлаймыз. Айтып атқаным, Есекем бұл тірі чағында, аман-есен чағында таңазырап, мақтап, сыйлап көтеріп отырған адамдардан. Себебі Есекемді мен 1980 жылдан бері біліп қалдым, кеткенге шейін. Мен бұл партияны барып отқан кертіне өнер жай бөліміне келіп іштегенде, Есекем анда Ғазисайдың электротехника заводының директоры екен. Анан кейін 3-4 электротехника заводтар бірігіп Иссыкульское производство объединения болып генеральный директор болып қалды. Мен ошол кездерден бері білетін. Бұл Есекем өнер жайды, экономиканы, финансияны барлық жақсы білген жігіттерден. Ошондықтан 1992 жылы мен өкмөттүн башчысы болуп премьер-министр болуп келгенде Есекемди министр промышленности койду гана. 92-93 жылы эмнеге жылдар экен билесиңер. Ысып тарап, өзүнчө мамлекет болуп, Советтер Союзунда бүт байланыштарды баары үзүлүп, Россиянын рубльне карап, аябай кыйналып турган убакта Есекем болуп, ошол өкмөттүн составында иштедик. Министр промышленности иштеп жүрүп, көп жакшы иштер кылгандыктан мен өзүмө орун басар кылып алып келдим. Вице-премьер болуп иштедим ошол жылдары. Анан кийин баягы 90-жылда аяк ченинде мен өкмөттөн кетет, анамна деп турганда журналисттер менен сурачу. Ар кандай сөздөр болуп атат, сиз өкмөттөн кетет деп. Ордубузга кимдер сунуштулар десең деп сурашканын мен айтып эле. Ошол кезде өкмөттүн башчысы болуп иштеген жырай турган мынагы Эсебол Касымович Өмүралиевди кездерге да чыгып кеттилер. Бирок ал кездеги чоң саясаттын планы башка экен. Есекем премьер-министр болгон жок, бирок башка көп иштер иштеди. Антимонопольный комитетти башкарды. ВТОго өткөздү. Анан кийин Украинада, Белоруссияда, Казакстанда элчи болуп иштеди. Көлдө, Скол областында губернатор болуп иштеди. Чыгылып биздин мамлекетибиз үчүн, эл үчүн чоң кызмат кылды. Мен дайыма Есекемди эстегенде ушу өзүнүн билиминин күчтүүлүгүн, жазганда дагы, сүйлөгөндө да билген адам катары эстеп жүрөм. Мен абдан сыйлачу элем. Мындай кандайдыр жашыбыз айырма болсо дагы мен жолдош катары эсептечү элем. Анан Есекемдин бир жакшырагы бул коомдук иштерге активдүү катышчу. Биздин ушу Бишкекте жашаган көлдүктөрдүн ынтымак коому бар, Скол коому деген. Ошого катышып, аябай активдүү иштеп жүрдү. Тоң районунун ынтымак коому башкарды Бишкектеги тоңуттар. Чыгылып Есекем адам катары улууну сыйлай турган, кичүүлөргө мамиле кылганды билген, чыгылып башкача адам эле. Текке каршы Есекемдей кадрлар аз бүгүн. Şu жаштар үчүн Эсебол Касымовичтин şu басып өткөн жолу, бүт биографиясы, кылган иштери жаштарга үлгү болуш керек. Эми бүгүн мына күйүп пышып бул жерде отурабыз. Эмесеке биз сени мен элдин баары жөнүн айтпай, мен сени эч качан унутпайм. Сен кандай күлүмсүрөп, жаркырап жайнап жүргөнүң мен эсимде. Есеке, жатқан жерің жайлы, топырағы торқы болсын.